Саламатсыздарбы, урматтуу кино көрөрмандары. Биз азыр мына өзүңүздөр байкагандай Манас кинотеатрынын ичинде турабыз. Азыркы учурда мына өзүңүздөр көргөндөй, фондо тургандай бул профессор тасмасынын алгачкы босогосунда турабыз. Бүгүн закрытый показ болот. Биз адаттагыдай эле өзүбүздүн суроолорубузду тасманын башкы каармандарына жана ошондой эле көрөрмандарына даярдап келгенбиз. Анда эмес ошол даярдап келген суроолорду биз бере берсек. Ассаламу алейкум, Саламат мырза. Профессор тасманын алгачкы босогосунда турганы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мен ишенем, Кудай буйрса, ушул тасманын көптөгөн элибизге баягы проблемалар көтөрүү менен пайдасы жетипчи. Биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн биз бир нече суроолор даярдап келдик. Жооп бере кетиңиз. Биринчи суроо, эмнеге профессор? Бизде башкы каарманыбыз бар. Башкы каарманыбыз бул Чулдур профессор. Ошонун Чулдурун алып койдук дагы, профессор деп койдук. Профессор болсо тырмакчага алынган, байкасаңыздар. Анткени бул жакта профессор деген бул анын наамы эмес, бул анын жөн гана лакабаты. Ал жөнөкөй байке, акылы аябагандай бийик, баардыгын биле берет. Андыктан жакын достору, курбулары, жакындары аны профессор деп тергеп коюшат. Ошондуктан профессор болуп калган. Негизинен тасмалар бул жашоо турмуштагы кандайдыр бир көйгөйлөрдү алып чыгат да. Сиздин тасмаңыз, профессор тасмасы деги эле коомубузда кандай көйгөйлөрдү алып чыкты? Акыркы жылда 277 миң кичинекей баланын апасы, ата энеси мигрант болуп жүрөт. Андыктан алар башка үй бүлөдө ар кандай тарбияда тарбияланып атат. Биздин ошол тасмабыз ошо үй бүлө туурасында, ата энелер туурасында, ошо миграция туурасында, бул жакта үй бүлөлүк кичинекей зордук, зомбулук жана башка ушул сыяктуу өтө орчундуу, актуалдуу жана пайдалуу темалар бар. Мен карталарды ачпай эле коеюн, андыктан келген угармандар, көрөрмандар өзүңүздөр көрүп баамыңызды берип кетсеңиз болот. Чоң рахмат, бар болуңуз, алгалай бериңиз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай жанымда Нурислам турат. Бул жигит ошол профессор тасмасында башкы ролду аткаргандыгы бизге маалым. Нурислам, сага бир-эки суроо берели, жооп берегет. Башкы ролду аткарган кандай экен? Сага оорчулук туудурган жокпу? Жок, мен ушул көп эле проекттеримде башкы каарманды ойногом, бирок анан ошого мен уже көнүп калганда, съемка учурларына главный ролду аткарганда баарына көнүп калып, анан анысы кыйынчылык болгон жок тартылганда. Азаматсың. Кайсы тасмаларда башкы ролду аткардыңар? Тасмалар деги эле бардык тартылган тасмаларды айта кет, биз көрөлү. Мен бардык башкы каарманды ойногон тасмаларым бул Салам Европа, профессор, анан Салам Европа, профессор, президенттик балаты, анан Азаматсың, мына көптөгөн тасмаларга тартылып жатсаң, ошол тасмаларда мына профессор тасмасы эмнеси менен сен эсиңде калды, мисалы үчүн? Ошол тартылып жаткан учурда. Тартылып жаткан учурда биз тамактанып жаткан. Ошол тамак ичип жатканбыз, күн ыстык. Анан бардыбыз обедке келгенбиз. Анан ошол Эркин байке менен экөөбүзгө калам алып берген, каламым мага өтө жакты. Жеп көрдүм, анан биз жеп жатканды тартып, анан ошонусу жүрөктө калды эстеп. Сонун Нурислам, сага ийгилик каалайбыз. Дагы көптөгөн чоң тасмаларда сизди көргүбүз келет. Анда эмесе суроолор көрүүчүлөргө келип жетти. Айта кетсеңиз, ушул профессор тасмасынан сиз эмнени күтүп жатасыз? Эми эмнени күтсөм, атмосфераны күтүп атам, экшенди күтүп атам. Одним словом, кыскача айтканда. Жакшы, негизи эле азыркы учурда кыргыз индустриясына кандай баа бересиз? Деги эле биз өсүп жатабызбы? Мурдакы жылдарга караганда азыркы абалыбыз кандай? Ооба, өсүп жатабыз. Өзүбүз кандай десем, өнүгүп киноиндустрия өсүп атат. Не то что киноиндустрия,
мамлекетибиз мамлекет өскөндөн өсүп анан тиги кино индустрияда өсүп атат, буюрса жакшы. Кайрадан көрүүчүлөргө суроолор узаталы. Айта кетсеңиз, деги эле ушул профессор тасмасынан эмнелерди күтүп жатасыз? Профессор киносунан азыркы кыргыз киносу суусаган бул жогорку чеберчиликтеги актердук чеберчиликти айрыкча Эркин Байкеден күтүп атабыз. Кичинекейибизден бери көрүп чоңоюп жүргөн профессионал актер өзүнүн образын мыкты бизге жеткирет деген ойдомун. Экинчиден сюжет аябай жакты. Чулдур профессор сүйлөй албай бизге бир күлкүлүү моменттерди тартуулап, андан сырткары баягы кичинекей бала, кимдин баласы, кантип келип калды, жыйынтыгында ал бала детдомго кетеби же кайда кетет, ошол мага аябай кызык болот. Ошол сюжеттин ачылышын кандай болуп ачат болот экен, ошону күтүп атам. Чоң рахмат. Толуктай кеткенде Чулдур профессор бизге чулдурап сүйлөгөнү жаңылык болуп атат. Экинчи сурообузга жооп бере кетиңиз. Деги эле азыркы учурда кыргыз индустриясы абалы кандай? Мурдакка салыштырмалуу биз өстүкпү же тескерисинен алдыга кеттикпи же артка кеттикпи? Ушул боюнча оюңуз кандай? Негизи бардык нерседе табигый нерсе бар го. Баягы 90-жылдар чачыраганда деле баары соодагер болуп кеткен, бирок учурда профессионал соодагерлер бар. Анан соодада иши болбой калгандар уже бир жумушка кирип иштеп кеткен сыяктуу. Азыр баары эле кино тартып, кинодо өзүн баягы сынап көрүп атышат. Буюрса ушулардын арасынан мыкты профессордун режиссер сыяктуу, Саламат сыяктуу кыйын режиссерлор жулунуп чыгып кетет болуш керек. Бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Мындай нерсе болсо, ошо жогорку конкуренция болсо, эң сапаттуу кинолорду, режиссерлорду биз ала алабыз деп ишенем. Чоң рахмат, бар болуңуз. Ийгилик каалайбыз сизге. Анда эмесе суроолорубуз профессор тасмасындагы терс каарман аткарган биздин мырзаларга келип жетти. Айта кетсеңиздер, терс каарман эмнеси менен сиздердин эсиңиздерде калды? Терс каарман бул негизи кинодон анан көрөсүздөр буюрса. Бул жерде орусча айтканда стиль башка. Ушу стили менен жагат мага. Эсте калды ошондой. Жакшы. Сиз дагы кошумчалай кетиңиз. Бул кинонун мага эсте калар күнү бул жаан болду. Аябай ошол күнү жаан жады, үшүдүк. Анан костюмчан жүрдүк. Бияга айткандай баягы костюм менен 24 саат жүрүш өтө кыйын экен да. Ошол. Жакшы. Мухаммед мырза, биз сизди театрдан көрүп жүрөбүз, кинодон көрүп жүрөбүз. Айта кетиңиз, театр же кино? Ой, бул аябай мындай суроону бергенден жөн эле койбойм, ушул суроого жооп бербей дей бересиң. Тамаша. Баары бир бизде деген биз театр менен окуганбыз. Театр жана кино актеру бөлүмүндө окуп бүткөнбүз. Баары бир бизди тарбиялаган бул театр. Анан биринчи очередте баары бир театр менен биз эмгектенип, театр менен мындай кандай десем, дем алып, театр менен баягы орусча айтканда пластилин катары даяр болуп турабыз. Ар кандай ролго театрдан болобу же болбосо кинодон болобу ар кандай ролго чакырса биз даярбыз. Ошондуктан биринчи театр, андан кийин эле буюрса сразу эле кино. Кино театрдан башталат. Өтө жакшы. Сиз да кошумчалай кетиңиз. Менин оюмча мен театрга катышкан эмесмин, бирок оюмча кино театрдан башталат да. Баягы айылдан башталат деп коет го. Ааламга айылдан башталат деп коебу? Ушундай сыяктуу да. Ошондой сыяктуу да. Киного жол театрдан башталат. Туптуура айттыңыз. Дагы эми актер катарында эмес, жеке көрүүчү катарында жооп бере кетиңиздер. Деги эле ушул азыркы учурда кыргыз индустриясында биз кандай тепкичтерге жеттик? Мурдакы 5-6 жыл мурда кандай элек, азыр кандайбыз? Биз өнүгүп жатабызбы же тескерисинде артка кетип жатабызбы? Ушул боюнча оюңузду айта кетиңиз. Азыркы учурда, азыркы тапта кыргыз маданияты, ошол эле кино жакшы өнүгүүдө. Акыркы 5-6 жылда сиз айткандай, именно вот ушул акыркы 5-6 жылда жакшы өнүгүп келатат. Жакшы мындайча айтканда алдыга умтулду десем болот, башка жылдарга караганда. Азыркы учурда ушул кинону мен жаш өсүп келаткан, бышып келаткан өспүрүм бир жигитке салыштырмакмын. Бышып келаткан жаң буюрса. Рахмат, дагы кошумчалай кетиңиз ушул боюнча. Кино боюнча буюрса бир 5-10 жылдын ичинде Голливуддагыдай эле тартып баштайбыз кинолорду. Бирок Голливуд деп айтып калдыңыз. Биздин Кыргызстанда биздин көрүүчүлөр Голливуддун тасмасына караганда
атамекендик өндүрүштүк тасмаларды көбүрөөк тандап атышат, байкаңыздар. Бул деген эмне деген билдирет? Бул деген биздин кыргыз индустриясы кылып аткан жумуштары өтө жакшы, жалаң кесипкөй адамдардын баягы ишинин жыйынтыгынын натыйжасы деп билсек болот. Анда эмесе мырзалар, бар болуңуздар, силерге рахмат. Бар болсо ишиңиздерге ийгилик, көп чоң тасмаларга тартыла бериңиздер. Рахмат. Турабыз барысыны. Жакшы колдоп туралы, атуга кол чаап бермейсиздер кездери. Барыңыздар, келіп алыңыздар, қана жігіттер. Бұл жақта мен съемка толық қатыша алған жоқпын, ошон үчүн кээ бирки биздин актерлорду же тартуучу топ тааныбай калышы мүмкүн. Биздин актердин байкеси болуп аткарган инибиз Адилет. Айым бул тасманын экинчи режиссеры, кол чаап койсоңуздар. Гулина бул жакта ушу команданы тойгузуп, ушул жакта күч кубат берип, Мадат. Модақтады, күні тақы деді. Емне таң атпай, ұйқының маңын бұйдып тақы дәтіп отатын ем. Ой, моу втулкасы шықпай атпай. Келе атқышты. Бұл деген бенедиден пұтыл пәмет. Тәйін маштап. Қалтайдан атқышты. Қатту қанма. Қанайсың? Не oldu? Тоқта болды. Тамашалап қойдым. Мен алпаймын болды. Кинеле. Чын. Нанусун дечи. Нанус. Сен қаяқтан келіп қалдың? Көчеден. Эшек ачык экен. Қаяқтан жатайсың? Алыста. Урматтуу көрүүчүлөр, биз профессор тасмасын азыр эле көрүп чыктык. Абдан башкача сезимдерде калдык. Ал эми биздин көрүүчүлөр эмне дейт экен ушул боюнча кыскача оюн билели. Келиңиз, профессор боюнча, ушу тасма боюнча өзүңүз кыскача оюңузду айта кетиңиз. Кандай болду? Кандай эмне күттүңүз жана кандай болду? Мен
күткөн нерсем бул аябай сонун болду. Этегинде уже акырында мен ойлогондон башка жака бурулуп кетти да, мага ошо жакты. Анан актерский игра дагы аябай мындай сонун берилиптир, локация бүт мага аябай жакты. Буюрса элге да жагат деп ойлойм. Абдан жакшы. Эгер 1ден 5ке чейин баа болсо канча берет элеңиз? 100. 100? 1ден 5ке чейин. 1ден 5ке чейин 5 плюс. 5 плюс андай. Рахмат, бар болуңуз. Биздин да көрөрмандар бар экен, дагы ушул эле суроону берип көрөлү. Айтыңызчы, профессор тасмасы биринчи кирерде эмне күттүңүз жана көргөндөн кийин кандай абалда кылдыңыз? Мен бул профессордо кастинг директор болуп иштегем. Ошондуктан съемочный площадкага эмне тартылып аткандарын көргөм. Бирок результаты аябай жакшы болду менче. Даже залда ыйлап отургандарын, күлүп отургандарын угуп мен дагы сүйүндүм. Значит, бардыгына аябай таасир тийгизди. Сиз өзүңүз кастинг директор турбайсызбы? Атыңызды айтып коюңуз. Адинай. Аты Адинай экен, урматтуу көрүп аткан актерлор, кайрылсаңыздар болот. Анда эмесе, мисалы үчүн өзүңүз жеке көрөрман катарында ушул тасмага 1ден 5ке чейин баа болсо канча берет элеңиз? 5ден 5. 5? 5ден 5. 5ден 5 дейт. Чындыгында тасма абдан кандай десем, арасында күтүүсүз мындай белектер бар экен. Биз байкадык. Башында профессордун башкача келген, бирок өтө мындай маңыздуу тасма экен. Урматтуу көрүүчүлөр, келип көрүңүздөр. Биз азыркы Адинай экөөбүз сезип турган сезимдерди биз силерге жеткирип бере албайбыз. Андыктан өзүңүздөр келип көрүңүздөр, чакырабыз. Келиңиздер. Чоң рахмат Адинайым. Сизге рахмат. Урматтуу кино көрөрмандары, мына өзүңүздөр көргөндөй биз Манас кинотеатрынын алдында турабыз. Биз азыр эле профессор кинотасмасынын жабык көрсөтүүсүн көрүп чыктык. Өтө кино тасма өтө мындай жогорку деңгээлде тартылган. Ойногон актерлор албетте профессионал иш билики актерлор ойногондуктан тасма абдан мыкты деңгээлде тартылыптыр. Анан кийин тасманы көргөндөн кийинки эмоциялар мен силерге жеткирип бере албайм. Албетте өзүңүздөр келип көрүшүңүздөр керек. Келип мен силерге кеңеш берет элем, келип көрүп өзүңүздөрдүн бааңыздарды бериңиздер. Жеке мага өтө жакты тасма. Бул тасмада өтө бир чоң көйгөйлөрдү көтөрүп чыгыптыр. Ал эмне көйгөй экенин мен айтпай турайын, өзүңүздөр келип көрүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен мен Эржан Урунбаев болдум. Кайрадан кийинки тасмалардын бет ачарында көрүшкөнчө, ассаламу алейкум, саламатта калыңыздар.